Эмне үчүн азыркы жаштар үй бүлө кургусу келбейт? Анткени социум ушундай бир нерсени таңып атат. Бизге үй бүлө курсаң, айрыкча айыл затына зордук зомбулук, кыйынчылык, кызыл камчы, сабайт, урат, тепкилейт, ичет, чегет. Анан жакшыраагын ойлосок, эгерде зордук зомбулукту эмес, жакшыраагын ойлосок, карьерамдан тосуп коет. Менин укуктарым чектелип калат деген түшүнүктөр, роликтер, ушундай бир вайымдар дейбизби азыркы тил менен айтканда, ушул аябай кенен жайылгандыгы үчүн жаштар үй бүлө кургусу келбей калды. Ушундай социум өтө катуу таасир эткендиги үчүн үй бүлө кургусу келбей калды. Чечүү жеңүү жолу бирден кармалып эле үйлөн турмушка чыгык менен болбойт. Качан инсан өзү бактылуу болот, өз ыктыяры менен ошол нерсеге барса, өзү каалап макул болуп барса, буйруса бактылуу болот. Жана кыйынчылыктарга да чыдай алат. Кантип ошондой үй бүлөлөрдүн санын көбөйтөбүз? Курулган үй бүлөлөрдү бекем кармайбыз. Үй бүлө баалуулуктарын жеткирүү менен, үй бүлөлүк билимди берүү менен. Үй бүлөлүк билим ушундай бир билим. Эч бир университетте, эч бир окуу жайда окутулбайт, дээрлик мындай толук окутулбайт да. Негизи окутулуштун кажети деле жок. Анткени бул үй бүлөлүк баалуулукту, үй бүлөлүк бакытты ата эне жаштайынан эле берип коюш керек да. Баласына, кызына берип коюш керек. Албетте эч бир ата энеге тил тийгизүү эмес, бирок көпчүлүк ата энелер азыркы күндө эртелик кеч максаттары капиталдык нерселер, байлык, бийлик ушул нерселер менен алектенгендиги үчүн балдарынын келечегин көптөр ойлобойт. Балдардын келечегин мынтип ойлошот да: окутуп койсом, жакшы ишке киргизип койсом, балам бактылуу болот деп ойлойт. Ал эми үй бүлөлүк бакытты иш көпчүлүк ата эне ойлобойт. Канткенде балам жакшы ата болот, канткенде кызым жакшы эне болот деп ойлонбойт көп деле. Демек ушундай курстар да керек, бизге? Сөзсүз зарыл. Жаштардын үй бүлөлүк бакыт жагынан мындай үй бүлөлүк баалуулугун, сабаттуулугун жогорулатышыбыз керек. Сөзсүз зарыл. Ушул үй бүлөлүк сабагын баштоонун бирден бир себеби да ушул да. Азыр бул биздин Кыргызстан эмес, дүйнөдө бүт ушундай нерсе тенденция каптап кетти. Үй бүлөгө болгон кызыгуу дээрлик жоголуп кетти. Убактылуу кызыкчылыкка түшүп алды азыркы биздин коом. Үй бүлөлүк баалуулукту көбөйтсөк, илимин жайылтсак, көп деле буга окуштун кажети жок. Кыска, нуска маңызын эле кайтарып койсок, буюрса үй бүлө курууга кызыктар боло баштайт, шаша башташат, иншалла жакшы болот буюрса. Сизчи ушул адамдар менен көп жүрөбүз, жаштар менен көп аралашасыз. Ушул адамдар кайсы жерден, кайсы мамиледен жаңылышат? Эми ар кандай дал. Мисалы үчүн бир үй бүлөнүн окуясы экинчи үй бүлөгө окшобойт. Ар үй бүлөнүн окуясы ар бөлөк болот. Проблема окшош болуу деген го, көп проблема. Эми мындай дээрлик көпчүлүккө окшош болот. Аябай жүзмө жүз окшош болсо да, дээрлик бир эки негизги себептерден боло берет да. Эми баса белгилеп санап айта турган болсок, жанагы азыркы заманда ушундай болуп калыптыр. Көбүнчө бири-бирин түшүнүшпөйт да. Бири-бирин түшүнбөй эле экөө эки алам болуп эле кырылышып берет. Өзү инсан эмне каалап аткандыгын билбегендиктен көбүнчө конфликттер келип чыгат. Эркек эмнени каалап атат, аял эмнени каалап атат. Эркек көбүнчө эме менен аракет кылат да. Логика менен аракет кылат. Акылга сыйбаган нерсенин бардыгына каршы чыга берет да эркек. Аял көбүнчө аялдык сезимдер менен жакындайт да, иштерге аракет кылат. Анан сезимине туура келбеген эле нерселердин бардыгына каршы чыга берет. Мисалы үчүн аял киши, эркек логикага сыйбаган нерсени жок деп койсо, аял аны мээрим жагынан карап туруп эле мага мээрим төкпөй атат, карабай атат, мени чектеп коюп атат, тыйып коюп атат дей берет. А эркектин логикасына сыйбаса, ал нерсеге уруксат бербейт эркек. Айтор ушу келишпестиктерден көп чыгат. Бул бир тарабы. Анан жалпылай мындай тактап айта турган болсок, социалдык тармактын таасири өтө чоң. Үйдө отурган аялдар же болбосо аялынан анча кызмат көрбөгөн эркектер, кызмат көргөн эркектердин эмели жашоо образын көрүп алып, же үйдө отуруп калган аялдар сыртта жүрүп калган аялдардын жашоо образын көрүп, бакыт ушул жакта турбайбы дегенди акылына сиңирип алып келип турган жолдошу менен жакшы эле жашап атканда кырылыша берет. Ошол. Мисалы жанагындай кээде ролик чыгып атат го, жана жол эрежеси боюнча кыш анда жайкысыңбы, мындай бир кайсы бир эме менен, мисалы үчүн ички иштер министрлиги атайын ролик чыгарат го, жол кырсыгына каршы бир эме сыяктуучу. Ооба. Ошондой ролик чыгарсаңыздар кандай болот? Мисалы үчүн ошонун үстүндө иштеп атабыз азыр. Эми аны ал ролик чыгарууда оңойго турбайт экен да, көптөгөн чыгымдарды, көптөгөн эмелерди талап кылат экен. Биздин эми команда чакан болгондуктан ал нерсеге эмебиз мүмкүнчүлүгүбүз жете элек. Буюрса планыбызда бар. Себеби окуялуу нерселер инсанга көбүрөөк таасир этет. Ибрат алуугачы. Аллах Таала да Куранда бизди түз эле момундай бол, тигиндей бол деп айткан жерлери деле бар, бирок көпчүлүгүнү окуя айтып туруп, анан ошонун ибрат алгыла дейт да. Салыштыргыла, акылыңарды иштеткиле, ушул окуяларда акылдууларга өрнөк бар,
сабак бар деп аябай көп айтат да. Ошол себептен инсандарга таасир эте тургандай ушундай окуяларды чагылдыруу бул сонун нерсе. Аябай жакшы нерсени айтып атасың. Бул планыбызда бар, бирок буга көптөгөн чыгымдар, көптөгөн керек болсо ошол нерсени аткарган актерлор дагы, актер эже карындаштар дагы керек болот. Ошолордун баардыгы эгерде бир командага чогулуп, жакшы бир сценарийлер түзүп аткарсак, жалаң эле баягындай гүл берди, роза берди, анан Гелендваген берди, анан мондай иштерди ачтым, анан мондайларды кылдым деген эле жалаң ийгиликтерди көрсөтпөй, чыныгы жашоону көрсөтсөк, чыныгы баалуулукту таратканга аракет кылсак, ошол немелердин роликтер менен буюрса акырындык менен элдин аң сезими оңолот, өсөт, үй бүлө курууга кызыгат, курган үй бүлөсүн сактап калууга аракет жасай баштайт иншалла. Анткени мурун жана Манас каналынан жана Өзбек Ачутонов дагы ушул нерсе көп чыгарчу эле го. Манас канал менен чогуучу. Ошол сыяктуу болуп, сиз дагы мындай балким Манас министри менен чогуу иш алып барып, иншалла буюрса. Акырындык менен азыр муфтият менен чогуу иш алып барып баштадык. Муфтият кызматкерлери, Алла ыраазы болсун, зам муфти өзү жекече чакырып, колдоо көрсөтүп, чогуу иштөөгө жана көп жабылган эшиктерди ачып берүүгө алардын мүмкүнчүлүгү бар. Ошондой шарт түзүп берип атат. Иншалла ошо розодон кийин дагы чоң пландарыбыз бар. Буюрса ишке ашырабыз иншалла.